Коомчулукта резонанс жараткан окуя. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жоголгонуна жарым ай болду. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, укук коргоо органдары күч түзүмдөрү издөө иштерин жүргүзүп жатабыз дешкени менен тилекке каршы ал өз жыйынтыгын бербей келет. Ал эми Орхан Инандынын билим берүү системасына жасаган эмгегин баалаган мекеменин бүтүрүүчүлөрү, алардын ата-энелери, интеллигенция өкүлдөрү күнүгө акцияларды уюштуруп, анын табылышын бийлик органдарынан талап кылып келишет. Орхан Инанды ким? Орхан Инанды 1995 жылы өлкөдөгү Сибат деп аталган билим берүү мекемесинин жетекчисинин тарбия иштери боюнча жардамчысы болуп ишин баштаган. Ал эми 2001 жылы Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин президенти болуп дайындалат. Аталган мекеменин курамында 16 лицей, 1 университет, 1 эл аралык мектеп, 3 толук эмес жалпы билим берүү мектептери иштейт. Алардын жаңы окутуу технологиялары менен жабдылышына, педагогдордун кесиптик чеберчилигинин, чыгармачылыгынын өсүшүнө Орхан Инандынын салымы өзгөчө болгон. Бишкекке мындан 26 жыл мурда келген Орхан Инанды Кыргызстандын жараны. Тактап айтканда 2012 жылдын 4 декабрында мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгын алган. Орхан Инанды кыргыз билим берүү системасында өзгөчө сапатты киргизгенин жана кыргыз уул кыздарынын ийгилигине жүрөгү менен чындап кубанган адам экендигин айтат. Тарых илимдеринин доктору Кыяз Молдокасымов. Орхан Инандыны мен 20 жылдан ашык мезгил болду, жакшы билгениме. Ал ушунчалык Кыргызстандын билим берүү системасына күйүп, Кыргызстанда ушундай бир жакшы билим берүү тармагындагы өнүктүрсөк, бир эле Сапат мектептери эмес, башка мектептерде дагы ушундай бир жакшы мыкты билим берүү системасы Кыргызстанга жайылса деген өтө бир мекенчил инсандардан болчу. Ал өзү мен кыргызмын. Ошон үчүн мен кыргыздын жарандыгын алдым. Мен ушул жерде болгон өмүрүмө билимге арнайм деп ошондой ниет кылчу. Көпчүлүк кыргыздарга караганда Орхан Бай мекенчил болчу. Мекенчил болгондо да Кыргызстанга мекенчил болчу. Өзүнүн жанакындай бир мүнөзү жагынан, адамгерчилиги жагынан, ушунчалык жөнөкөйлүгү жагынан Орхан Бейдин ушунчалык баякы отурганда сүйлөшүп эле отура бергин келген өзүнчө бир жакшы мыкты сапаттары бар болчу. Анын ушул ар бир Сапат мекемесине караштуу лицейлерге ушунчалык бир күйгөндүгү өзүнүн аракетинен көрүнүп турчу. Себеби жанакындай бир Сапат билим берүү мекемесиндеги лицейлерден балдар олимпиадага ушундай бир барып ийгиликтерди жаратып калса, өзүнүн баласы сүйүнгөндөй сүйүнүп, мына Кыргызстанды биз дүйнөгө таанытып атабыз. Бизде ушундай мыкты болуп атат деп. Анан жанакы орду тапшырганда ал жактан алтын сертификат жыл сайын жана Сапат лицейлеринин балдары биринчи орунду алган сайын, мына көрдүңөрбү? Мына Кыргыздын балдары ушунчалык мыкты таланттуу, билимге суусап турат. Биз мына ушуларды болушунча дүйнөлүк билим берүү тармагы менен жакындаштырып, анан булар ушу лицейди бүткөндө дагы дүйнөлүк мыкты университеттерге окутсак, ошого жеткирсек, алар анан кайра Кыргызстанга келгенде Кыргызстанга өздөрүнүн ушунчалык бир өлкөнү өнүктүрүүгө жардам берсе деп ушундай бир ниет менен иштечү да. Ошон үчүн билим берүү системасында мен көп эле өзүмдүн кыргыз досторум бар, тааныштарым бар, башкалар бар. Ошолордун арасынан дагы Орхан Бей ушу билим берүүгө өзгөчө күйгөндүгү менен алардан дагы айырмаланып турганын көрүп сүйүнчүмүн кадимгидей. Ошон үчүн Кыргызстанда оош кыйыш окуялар болуп калса, жанакындай бийлик алмашуу башка Кыргызстанга эптеп эле келип, бул жерде бир бизнес кылам же башка кылам дегендер тез аранын ичинде Кыргызстандан чыгып кетип, качып кеткиси келчү. Бирок Орхан Бей ошол мезгилде да жок, Кыргызстандын келечеги мыкты. Биз деген ушул жерде оор мезгилде дагы мына лицейлерде окууну токтотпой, биз бул жерде иштешибиз керек депчү. Анан бул жерде ушунчалык өзүнүн баягы инвестицияны билимге инвестиция тарткандыгы жагынан да өзгөчөлөнчү. Себеби Орхан Бейди сыйлаган өтө көп адамдар бар болчу.
ошолордун баардыгы Кыргызстанга өтө көп билим берүүгө, ошо лицейлерди курууга, анан балдарга ушундай бир жакшы жардам берүүгө өтө чоң бир инвестиция тартты. Мисалы үчүн кээ бир университеттер бар, канча жылдан бери ушул жерде иштешет, бирок бир имарат салып койгон жок. Ошондой баягы Орхон бей болсо ар бир лицейлерге барып, университеттерден, башка жерлерден ошо болушунча жакшы 21-кылымга жооп бере турган мыкты бир лицейди куруп туруп, ошол жерде мыкты окуучулар билим алсын, мыкты студенттер билим алсын деп туруп ошого өтө аракет кылчу да. Ошон үчүн ушул кыргыз жараны Орхон бейдин Кыргызстанга жасаган эмгеги төөгө төргүз десек болот. Мына ушундай бир оор мезгилде Орхон бейдин ушу канча күндөн бери табылбай жатышы, бул жалпы эле ушул биздин абийирибиз болуп атат. Себеби Кыргызстанда жүрүп, кыргыз жараны билимге ушундай бир салымын кошкон ушундай мыкты инсаныбызды мына уурдап кетти, мына ошону таба албай жаткан укук коргоо органдарынын абийирине жатып атат. Себеби мындай нерсе Кыргызстанда өтө бир чоң бир мындай бир резонанс жарата турган нерсе болуш керек болчу. Орхон бейди мына 10 күндөн бери таба албай жатат деген эмнеси? Бул деген акылга сыйбагандык нерсе. Эгемендүү Кыргызстанда, эгемендүү Кыргызстандын жараны уурдалып кетип, анан ушундай бир дайынсыз, ушунча күн дайынсыз жүрүшү бул укук коргоо органдарынын жарамсыз экендигин көргөзөт. Ошон үчүн бул баягы кыргыз укук коргоо органдары эгерде өздөрүнүн аброюн элге көргөзөбүз десе, мына ушундай уурдалган, ушундай бир Орхон бейге окшогон мыкты мекенчил инсандардын болгондо уурдалганын тез аранын ичинде тапса болот бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө техниканын да мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн Орхон бейдин ушундай бир жок болуп, дайынсыз болуп аткандыгы ушу кыргыз жараны катары биздин да жүрөгүбүздү оорутуп атат. Орхан Инанды 1968 жылы Түркиянын Кахраман Мараш шаарынын Андырын районунда туулган. Анкара шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринен тарых адистигин алып чыккан. Анкара, Трабзон шаарларында мугалим, мектеп директору болуп иштеген. Педагогика илимдеринин кандидаты. Илимий эмгек жазып, 2021 жылы педагогика илимдеринин кандидаты, доцент болгон. 2000 жылы билим берүүнүн отличниги наамын алса, 2002 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. 2003 жылы болсо, өлкөнүн билим берүү тутумун реформалоого кошкон зор салымы үчүн даңк орденине ээ болгон. Орхан Инанды Сапат деп аталган ири билим уясын жетектеп жатып, өзүн мыкты менеджер катары көрсөтө алган. Түптөлгөнүнө 30 жылга жакындап калган мекеме билим берүүнү 4 тилде — кыргыз, орус, англис, түрк тилдеринде жүргүзүп, заманбап материалдык базасы, өзгөчө методикасы менен билимдүү жаштарды тарбиялап келет. Улуттук жана аймактык коопсуздук боюнча адис, талдоочу Орозбек Молдалиев Орхан Инандынын салымы бул жаатта эбегейсиз экенине токтолду. Бул Орхан Инанды ошол системада иштеген адамдардын бири, Кыргызстандын жараны. Булардын биздин илим берүү системасын, орто билим берүү, анан кийин жогорку билим берүү системасына стандарттарды жогорулаганына булар абдан чоң салым кошту. Булардын бүтүрүүчүлөрү, лицейлердин эл аралык олимпиадаларга катышып, алардан сыйлыктарды алып келип, Кыргызстандын эл аралык аренада авторитетин чоң көтөрүп коюшту. Анан бул билим берүүнүн стандарт калган окуу жайлары ошолордун деңгээлине жетишке аракет кылып калды. Себеби дегенде ушунчалык эн аталардын алдында аябай популярный болду. Мурун бекер окуткандар кийин акча алып төлөгөн системага өткөнүнө карабай, бул жакта такай конкурс болуп турду. Ошон үчүн бул биздин билим берүүнүн стандартына, башка жагына булардын чоң салым кошкондугун айта кетишибиз керек. Экинчиден, мына жогорку окуу жайларында карасаңыз, ушул себат лицей бүткөн окуучулар экени көрүнүп турат. Билимдеринин деңгээли жогору, өздөрү тартиптүү, имандуу, жакшы жаштарды тарбиялап, ушул
бул жерде Орхан Инандынын жана ошонун коллегаларынын салымы өтө чоң. Анан бул өзү биздин жаран. Орхан Инанды булардын такайлы проблема болгон жок деп айта албайбыз. Булар мектеп ачканга, башка маселелер боюнча жергиликтүү бийликтер менен иштеп, анан кыска убакыттын ичинде биздин билимдүү, илимдүү жаштарды тарбиялап койду. Ошол канчалык авторитеттүү адам экендигин көрсөңүз болот. Митингдер токтобой, табылсын деп переживать этишип, бирине бири звонить этип, кабарлашып, аракеттенип атышат. Ошондон эле көрүнүп турса болот. Бул Кыргызстандын жараны, ушул адам, ушуну табалык деген эмелер чоң болуп атат да, издөөлөр. Эми бул маселе табылып калса, биздин укук коргоо органдарына деле, бийликке деле бул жакшы жөрөлгө болот эле. Ушундай жоголуп кетип, табылбай, анан кийин ушундай таап чыкты дегенге. Билим, тарбиялууга салым кошкон устатынын, мугалиминин жоголушу Сапат мекемесин аяктап, бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдө билим алып жатышкан улан кыздарды да ойго салды. Алар Орхан Инандынын табылышын социалдык желилерде бийликтен суранып да, талап да кылып келишет. Уважаемые учителя, ученики, родители, выпускники и граждане Кыргызстана, все мы на данный момент оповещены очень неприятной новостью. Судьба президента Международного образовательного учреждения Сапат Орхана Инанды остается неизвестной. Для начала мы выражаем огромную благодарность всем тем, кто поддерживает. Сейчас это именно то, в чем мы все нуждаемся. Орхан Бей Сапат билим берүү мекемесинде 30 жылга жакын иштеген адам. Бул убакыттын ичинде ал миңдеген адамдардын жашоосуна эбегейсиз салым кошкон. Биздин бириккенибизге, достошконубузга жана бирге чоңойгонубузга ушул адам себепчил болгон. Орхан Бейди тааныгандардын бардыгы аны ак көңүл, чыдамдуу жана эмгекчил адам катары сыпатташат. Мы не можем никак принять тот факт, что гражданин Кыргызской республики просто пропал. Нельзя лишать человека его родины. Нам нужны ответы. Нам нужно образование. Нам нужен наш учитель. Надеюсь, мы будем услышаны. И со стороны руководства страны будут приняты решительные действия. Сапат мекемелеринин 15 миңге жакын бүтүрүүчүлөрү бар. Азыркы учурда Бишкекте болуп жаткан коркунучтуу окуяга күбө болуп, өлкөбүз тарабынан эч кандай бир так маалымат жок болгондуктан, бүтүрүүчү байкелерибиз Орхан Инандынын жайгашкан жери же болбосо ага алып бара турчу кандайдыр бир так маалымат берген адамга $1 миллион сыйлык коюшту. Дүйнөнүн булуң бурчунда болсок дагы агайыбыздын тагдырына кыжаалаттанып жатабыз. Анткени Орхан Инанды биз үчүн жөн эле мугалим эмес, ал биз үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын башка бир деңгээлге чыгарган. Ошондуктан биздин ар бирибиз Сапат мектептеринин дубалдарында алынган билим биздин жакшылыктарыбыздын башатында экендигин сезебиз. Орхан Инанды табылсын, Кыргыз Республикасынын жараны табылсын. Орхан Инанды жоголгондон бери коомдук ишмерлер, агартуучулар, жалпы эле интеллигенция өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында анын ар бир жараны мамлекеттин коргоосунда болушу керектигин эске салып келет. Алардын бийликке жолдогон кайрылуусунда Орхан Инанды Кыргызстандын атуулдугун алгандан кийин көз карандысыз, укуктук, демократиялык мамлекет катары анын коопсуздугун камсыз кылуу зарылдыгына токтолушкан. Албетте, Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын жоголушу боюнча ар кандай версиялар айтылып келет. Айтылган ар бир жагдайдын баарын күч түзүмдөрү кылдат таразалап, ыкчам иш жүргүзүшү керектигин публицист Кубан Мамбеталиев белгилейт. Эгерде Гүленге байланыштуу болбосо Орхан Бейге эч ким тиймек эмес да. Кимге керек эле анда Орхан Бей? Гүлендин ишчиси болуп аткан үчүн тийип атат да. Жапкыла деп атпайбы, Гүлендин мектебин жапкыла, Мариф дегенге өткөргүлө, булардын бул жерде иштегендердин баарын тең бизге өткөрүп бергиле, соттойбуз деп атат. 62 000 киши репрессия болду Турцияда. Анан кийин бул Орхан Инандыга ушул эмгек үчүн орден бериш керек эле бизде. Достук деген орден бар. Керек болсо Касым Тыныстанов деген орденди уюштуруп, ушу билим берүү системасын атайын. Ошо Касым Тыныстановдун орден деген орденди бериш керек эле, мына просветительский эмеге байлаштырып. Анткен жок.
Анан кийин азыр бул биздин жараны, Кыргызстандын жараны, муну азыр алып барып Турцияга алып барып туруп кантип буну көрсөтөт. Биз Кыргызстандын жаранын кармап алдык, бул Гүлендин кишиси экен, муну соттойбуз деп. Анте албайт, чатак. Ошон үчүн муну эмне кылышат азыр? Муну менин оюмча, бул версияда айтылды. Мен да ошо версияны колдоп коеюн. Муну азыр Кыргыздын жаранына чык деп кыйнап атышат. Чык. Өз ыктыяры менен кол коюп, мен Кыргызстандын жаранынан чыктым десе, анда мурунку эски өзүнүн этникалык жарандыгына, Турция жарандыгына болот, анда болсо муну соттой беришет. Ошон үчүн бул эрдик көрсөтүп эле чыкпаш керек болгондон кийин, мындай келгенден кийин, жаран болгондон кийин болду, туруп бериш керек. Туруп берет деп ойлойм, эр жигит. Ага инидей болуп калдык. Ишенем буга. Мына мунун тагдыры ушундай болуп атат азыр. Кане азыр билбейбиз эмне болуп атканын. Жалаң эле версия, божомол. Бизде жаранды издей турган уюмдар бар. Атайын кызмат деген бар, спецслужба деп коет. Булар издеш керек эле да. Ошол жерден көрсөтүш керек эле. Бул жөнөкөй эле жана катардагы жаран эмес да. Бул эл аралык макамдагы жаран. Ошону көрсөтүп туруп табыш керек болчу муну. Кайсы жерде кайсы жака жоголуп кетти. Бул ийин эмес да жоголгондой. Анан кийин тиги жанагы безопасный город деген бар да бизде. Безопасный город деген ошол жерде камера видеонаблюдение, ошону эмне үчүн көрсөтпөйт? Бул машина эмне? Бул кайсы бул жөө жүрүптүрбү, велосипед тээп жүрүптүрбү? Машина менен жүрдү да, машинеси табылды да, ошо машинесин караса болот да, кайсы көчө менен кандай барган, артында кайсы машина жүргөн, ошондо фактылар, илинчектер болмок да. Аны негедир жаап атат, көрсөтпөй атат. Анан видеорегистратор дегенде машинанын видеорегистратору болот. Аны жанагы адвокаттар айтып атат, аны биз өткөрүп бердик тергөөчүгө. Тергөөчү аны ишке тиркебептир дейт. Ушунун баарын такташ керек да, тиркедиби, тиркеген жокпу? Безопасный шаардын жанагы камераны көрсөттүбү, көрсөткөн жокпу? Маалымат керек да мында бу жерде. Маалымат жок. Эми бул киши патриот болгондо бул Турциянын жараны да, Турцияга патриот болду да. Турция Кыргызстанга жардам берди. Анан Кыргызстанга келди, Кыргызстандын жарандыгын алды. Эми бул таптакыр эле Кыргызстандын Турциянын жарандыгын унутуп калып, Турцияга патриот болуп эле Кыргызстанга патриот болду деп айтыш кыйын да, болбойт да. Этника деген бар да, гражданство дегенде адам алат, чыгат, гражданствону алмаштырат. А этника деген, улут дегенди жоготпойт да эч качан. Жоготпойт. Анан кийин Кыргызстанга жаран болуп келди, Кыргызстанга кызмат кылды, 25 жыл өмүрүн ошо Кыргызстанга арнады. Ошон үчүн мунун эмгегин баалаш керек да мындай адамдын. Эмгегин баалаш керек да. Мына канча балдар мына чыгып атат. Кайта эле Олимпиадага жыл сайын чыгат, ошондо призовой орундарды алат. Ушу себат деп аталчу, азыр сапат деп атпайбызбы. Ошон үчүн мунун баарын биз баалашыбыз керек болчу да. Кыргызстан баалашыбыз керек мунун баарын. Анан кийин жок, эмне болсо кайдыгерлик кылып, ал биздики эмес болуп, кайдагы бир турк эмне болсо ошо болсун деп отура берген туура эмес да. Ошон үчүн биз кайдыгер болбой, аракет кылалык бардык жагынан. Күчтөрдүн баарын жумшайлык, издеш керек бул ишин, табыш керек. Мына балдар, мунун бүтүргөн балдар, жакын балдары, командалар айтып атат, биз акча чогултабыз дейт, акча чогулттук дейт. Ошол чогулткан акчага адвокатты жалдаш керек, жакшы, мыкты адвокаттардан, эң мыкты адвокаттарды. Анан кийин алга акчага жанагындай детектив деген бар, ошо издей турган мындай жанагы следователь, детектив, мамлекеттик эмес. Ошо детективди жалдап туруп ошолорду салыш керек, ошолорду издеш керек, табыш керек да муну. Бул кишини табыш керек. Мына ошо болуп атат азыр. Сапат билим берүү мекемеси ачылгандан бери аны 15 миңден ашык окуучу аяктаган. Бул окуу мекемелерин аяктаган балдар, кыздар дүйнөнүн топ 100-дүгүнө кирген жогорку окуу жайларында билим алып, эл аралык эң престиждүү ишканаларда иштеп жүрүшсө, айрымдары Кыргызстанга кайтып келип, өз өлкөсүнө салым кошуп келишет. Алардын бири ишкер Темирбек Ажыкулов. Ажыкулов Темирбек Сибат билим берүү мекемесин 97-жылы биринчилерден болуп, Жалал Абад областына караштуу Жалал Абад шаарында бүтүргөнбүз. Биз ошол жылдары 90-нын башында деле лицейге окуп баргандан тарта Сибат бизге эмнени берди деген суроого айтарым, биз айыл жеринен барган жаш балдар үчүн билимди, тарбияны дейли ошол учурда, ошол убактагы бир үмүттү берди десек туура болот да. Себеп дегенде барып англисче үйрөнүп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө 20 канча жылдан бери биз жеке сектордо иш алып барабыз, бизнес кылабыз. Мен 3-4 жыл мурун Сингапурдагы Ли Куан Ю атындагы университетте бүтүрүп келдим, магистратурамды. Ошол учурда өзүмө окшогон, ошол жылдары элестете турган болсом, айыл жеринен барган балдар кыздарыбызды окутуп, ошолорго үмүт берип, ошолордун бир эле Кыргызстандын деңгээлинде эмес, дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан бул мекемени мен баса билгим келет да. Себеп дегенде мен Сингапурда окуп жүргөн учурда дагы көрдүм, ал жердеги PhD кылып жүргөн
Бизнес кылып жүргөн биздин ишкерлер бар экен, алардын арасынан Сибаттын бүтүрүүчүлөрү да бар болчу балдар. Биз алар чогулуп, анан Сибаттын дагы бир өзгөчөлүгү бул ошол кайсы Кыргызстандын кайсы булуң бурчунан болбосун биздин бүтүрүүчүлөр баары ынтымакта болушат. Баарынын максаты бир. Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн чогуу кол кармашып, бир нерсе кылып калалы, пайдасын келтирип калалы деп. Ишкер болсо дагы ошол мен кантип пайдам тиет Кыргызстанга, эмне кылсам Кыргызстан үчүн жакшы болот деген ошол ой менен, пикир менен жашап келгенде мен ойлойм бул албетте Сибаттын бүгүнкү күндө төптөп коюп ошону сиңирген система да. Ошол учурда бүгүнкү күндө өзүнүн балдарын дагы бүгүнкү күндө Сибаттын окуу жайларында окушат. Бизге жалпысынан берген ишкерлерди дейли, же болбосо башка мекемелерде иш алып баргандарды сүйлөшө турган болсок, баарынан сурап келчү болсоңуздар, баары эле эмнеге бактылуу? Дос табышкан ал жерден, бир тууган табышкан. Ошондуктан бүгүнкү күндө Сибаттын жалпы эле Кыргызстан үчүн, Кыргызстан эли үчүн салган салымы өтө чоң. Албетте дагы көбөйүшүн каалайбыз. Албетте Сибатка окшогон дагы мекемелердин келишин каалайбыз. Бул билим берүү биздин келечегибиз деп биз канча айтып келе жатабыз. Мен ойлойм, Сибатты мындан дагы чоңоюшун биз каалашыбыз керек. Башка мекемелер келчү болсо, аларга да жардам берип, алардын да иштеп, биздин балдарыбызга талим тарбия, билим, жакшы билим берүүсүн албетте баарынан күтөбүз. Муаллим чыныгы биздин немемизде пейгамберлик кесип деп айтылат. Ошолуктан өтө ыйык деп айтсак болот. Кандай ата апа баласыны, кызыны кысканбаса, муаллим да шундай болот. Эч качан бүтүрүүчүсү өзүнөн бийик деңгээлге чыкса, аны ушундай жүрөгү тарлык кылбайт. Билим элдин келечеги. Кайсы эл болбасын, билими колдаса, жаш мулдарга сапаттуу билим, жашы тарбия берсе, ал эл eç kaçan zamanlık görmüyor. Yaş bunlar bizim gelecek. Elimizin, yurdumuzun, mekanimizin geleceği. Eç kaçan Kırgız eli kıyınçlık görmesin. Yaş bunlar ardayım eli için, geri için, mekan için işlep versin. Bizim bilesiniz Kırgız elinin çoğunu sıymağı Çingiz Aytmatullah ağabeyimiz var. Anna aytkan yaşlı bir sözü var. Ardayım adam bolu. Ömür yolunda en çoğun nerse şu. Ömrünüzün ayağına için birinci apanız atınıza bolgan sıyınız ardayım koşu. İkinciden algan biliminizi, algan tarbiyanızı Kırgız eline hizmet verip Kırgız yerini, Kırgız cereğini büyük götürdünüz. Bundan alıp sağlıkan maksatınıza gittiniz. Орхан Инанды 4 баланын атасы. Айтмакчы, кызына кыргыз ысымын, тактап айтканда Аруке деген ысымды берген. Улуу кызы психолог, Бишкекте эмгектенет. Андан кийинки уулу студент. Бир уул бир кызы мектеп жашында. Жубайынын кесиби педагог, мугалим, бүтүндөй бир муунду, келечекти калыпка салган кемеңгер деп коюшат элибизде. Чейрек кылым Кыргызстандын билим берүү системасында сапат менен мазмундун, новаторлук менен реформаторлуктун өзөгүн киргизген Орхан Инандыны күткөндөрдүн үмүтү акталат деп ишенели. Bizim бүтүрүүчүлөрүбүз, уул кыздарыбыз en негизгиси ар дайым элине кызмат берип турсун. Биздин бардык максат бүткөн балдардын алган билимини, алган тарбиясыны биринчи өзүнө пайдасы тийсин. Ата-энесине пайдасы тийсин, андан кийин элине, журдуна кызмат берсин. Ынтымакта болсун, биримдикте болсун, ар дайым өзүнүн ушунда жетишкен дегени элге кызмат болуп берсин деген ойдобуз.